Макиш Койбагаров атындагы орто мектеби. Кандайсың кызым? Кандайсыз, мам? Сабак бүттүбү? Ооба. Жүр кеттик үйгө. Сабак кандай болду кызым? Жакшы. Баа алдыңбы? Ооба 5. Кайсы сабактан алдың? Математика жана адаби. Адабийден кайсы теманы өттүңөр? Адабийден ооба. Кана, мен жана дүйнө сабагынан кайсыл теманы окудуң? Кытайды. Кытайды окудуңбу? Ооба. Эмнени түшүнгөнүңдү айтып бере аласыңбы? Ооба. Кана айтып берчи мага. Кытай чыгыш түштүк жагынан Кыргызстан менен чектеш. Кытайдын борбор шаары бул деген Пекин. Пекин деген эң тик бурчтук шаар болуп эсептелет. Дагы Кытайдын көчөлөрү түз. Дагы эң чоң шаар Кытайда бул Шанхай. Шанхай деген бул чоң шаар болуп эсептелет. Дагы Кытайдын эли менен ал биринчи орунду алат. А жери менен болсо Россия жана Канададан кийин 3-чү орун болот. Дагы Кытайда Хуанхэ жана Янзэ деген шаарлар бар. Хуанхэ деген кыргызчаланганда Сары дарыя болуп эсептелет. Ал деген тоолордон кум топурактарды алып келет. Кытай деген өз цивилизация менен өнүккөн. Азаматсың балам. Сен ар дайым талыкпай ушундай эмгек кылып ар дайым жакшы окусаң, кийин чоңойгондо чоң инсан болуп, жакшы адамдардан болуп чоңоёсуң. Жакшы окугунуң кызым. Ба, бул китепти мен Камилага билип коеюн, ал көп нерсени билсин. Камила. Ооба, эжеке. Бул китепти сага берем, көп нерсени билип ал. Рахмат, эжеке.